өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш, кырсык окуяларын чагылдырган телевизиот программасы назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта мас абалында унаа башкарган айдоочулардын жоосуз жоруктарын көрсөтөбүз. Сиздер көрүп жаткан күмүш түстөгү жол тандабас мамлекеттик автоунаа. Ал эми унаа рейдтик иш-чара учурунда инспекторлор тарабынан токтотулган. Мен сизге кайрылып атам, документтерди берип койсоңуз, азыр берем. Бериңиз, мен сурап атпайм, мен күтпөйм, сиз тамек чегип күткөнчө. Байке, документтерди берип коюңуз, документтерди берип койсоңуз, барбы документтер? Жок. Жокпу, анда мен сизди отстранить этем управление. Бериңиз. Эмне сен анчалык? Байке, Токтоткон учурда айдоочусунан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Бирок ошого карабастан айдоочу жумушка тоскоолдук жаратып, сөзгө келбей, баш ийбестик көрсөтүп, жакын тааныштарына телефон чалып, кырдаалдан кутулуп кетүү аракетин көргөнү менен акыры мыйзам талаасында жооп берүүгө аргасыз болду. мен азыр документ бербеген үчүн өзүнчө протокол түзөм. Бул мен берем. Мен бербем деген жок, берем. Неге айдоочулук милдеттерге ушундай шала кылып мамиле кыласыз бекен? Кандай? Амандагыдай эле историялар. Ал ортодо айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Документ сакта. Мен забылым деп барткандан не иштеп алмашты да? Кагаз менен эле жөндөй жазып берип атат, печати жок, эчтеке жок экен да. Да. Билебиз бекен. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин аныктады. Айдоочуга мыйзам чегиндеп протокол түзүлүп, унаасы айып короосуна токтотулду. Машина стал депти. Ал эми бул көк түстөгү Toyota үлгүсүндөгү автоунаа рейдтик иш-чара алкагында токтотулган. Токтотулган учурда автоунаанын айдоочусунан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Документтер жок. Ассаламу алейкум. Инспектор Омаров. Документ барбы экен? Кайда документтер? Үйдө. Чөндөңүз? Айдоочунун мас соосун тактоо максатында наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин аныктаган соң, унаа айып короосунан орун алды. Бул Mercedes үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу да мас абалында деген шек менен токтотулган. Документ пожалуйста. Есть документ? Документ, пожалуйста. Уважаемый водитель, правотехпаспорт, пожалуйста. А я слышу, что вы орете. Правотехпаспорт, пожалуйста, дайте. Я слышу, что вы орете. Документы, пожалуйста. Правотехпаспорт. Не трогайте его. Документы, пожалуйста. Я вас слышу. Я слышу вас. Документы, пожалуйста. Слышу вас. Документы, пожалуйста. Я слышу вас. Я орите. Айдоочунун жоругу жогорудагы айдоочуларды кайталап, баардыгынан баш тартты. Я же вам сказал. Вы сделайте, чтобы я не видел. Все, документы сначала будьте добры. Я дам. Все, да. Куда? Вы что, меня будете?
не хочу дуть. Надо. Видите, вас камера А снимает. я не хочу дуть. Лучше, Камера снимает? конечно, лучше Не подуйте. хочу дуть. Лучше подуйте. Ладно. Для вас же лучше будет. Для вас лучше, Для вас. если я дуну, вы упадете. А Не хочу. из-за чего вы упаду? Ну, вдруг пробирка упадет, что-нибудь. На-ка, забери. Подуйте-то. Да не хочу. 2 минуты быстро пройдет и Вы все. слышите меня? Я не хочу дуть. Когда Анашу курили последний раз? Никогда. Никогда. А вот я чувствую, курить. Ал учурда адаттагыдай унаасы айып короосуна токтотулуп, соттун чечимин күтүүгө туура келет. Жайкы аптаптан качып, көпчүлүк көлдү көздөй агылып жатат. Чындыгында эс алуу жакшы деңизчи. Бирок ысык көл Бишкек жолунда да кылмыш кылып жетишкендер жок эмес. Баңгизат немеси менен отурам, жагымда дос балдарым чыгып кетишти. Канча килограмм? Грамм. 24 грамм. Кайдан Астава кылып коюшту. кайдан келаттар вообще? Чолпантадан келет кыз. Бул тууралуу балыкчы шаардык ички иштер кызматы мындай дейт. Умаров Рузмамат Алимжанович кармалган 1997-жылы туулган. Жанына 27 грамм гашиш заты менен кармалып бүгүнкү күндө абакта отурат. Ошондой эле бүгүнкү күндө абакта Тамбулатова Снежананын Тоголокмолдо көчөсүндө Кулакунов көчөсү 178 дарегинде өзүнүн өлүгү турбу табылды деп кошуналары билдирген, күч колдонулган турбу табылды деп. Ошол боюнча ыкчам мүлктүү иштердин негизинде Улут Уйгур Кыргыз Республикасынын жараны Токтахунов Бахадыр Ахметжанович кармалган 72-жылы турган. Бул да бүгүнкү күндө бизде абакта тергөө иштери жакында аяктап сотко кетилди. Ошондой эле ушу Балык шаарыбызда жарандардын, тургундардын коомдук коопсуздугун жана эс алуучулардын коомдук коопсуздугун сактоо үчүн бүгүнкү күндө жалпы Балык шаарында 84 камералар орнотулган коопсуздук шаар боюнча. Бул боюнча коопсуз шаар боюнча негизги основной камералар шаардын бүт негизги жерлерине өзүбүздүн көрсөткөн жерлер боюнча орнотулган. Основной базасы биздин нөмөт бөлүмүндө турат. Ошол камералардын жардамы менен алдын ала бузуу иштерин, кылмыштардын беттерин, ТТП иштерин ачуудабыз. Дагы бүгүнкү күндө дагы кошумча мэрия тарабына атайын ушу камералар орнотуу боюнча каттар жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө дагы ушу күз мезгилине жакын арада дагы 50 камера орнотууга даярдык көрүп жатабыз.